азыркы жаштар эң сонун болот да. Кудайга миң мәртө ушу жаштарыбыз келип, оңолуп, арактарды таштап, арактарды тыйып, жерлерде магазинде аракты сатып алып, талкуулап салып, экинчи арак сатпадың деп саттырбай, жанагы айылда алсыз бирөөлөргө үйлөрүн куруп берип, жана жетим жесирлерге үй салып берип, мектептерге жардам берип, жанагындай классташтар деп туруп, баланчанчы жылкы классташтар деп ар нерсе куруп атат да. Жыл болуп, Жыл сайылар чогулуп алышып, бир нерселерди куруп, бир оңдоп, коомдук бир нерсе жасап атат да. Жаштар соопталат, ана мамлекетке да пайда тийип атпайбы? Коомго, мамлекетке бүттөн пайда, жакшы сон бул жаштардын кылганы, жаштар жанагы ковид болгондо, башка болгондо, Баткен согушунда ушундай жаштар түнү күнү уктабай, бүт кийим-кечелерди, эмелерди жыйнап, оокаттарды акчалай, бүт чогултат да, ошолор чогултат да. Мына биздин жаштар ушундай болбойт. Демек бул жаштардын келечеги сонун. Бул жаштардын эмес. Аксакалдар оңолбой да. Мына мечиттин ичи толтура жаштар. 95%. Мен бир араб экөөбүз, Турция экөөбүз Саудияга бир учуп барабыз, Арабияга кетип баратабыз. Анан кийин Стамбулда жанагы чоң мечитинде намаз бир окуп калдык. Анан кийин мен карасам, баары карылар экен аларда, мечиттин ичинде. Анан тиги айттым, Аллах биз менен булардын айырмасын көрдүңбү, байкадыңбы дедим. Анан ал тип карагандан кийин эмнен дедим. Жаштарын көрдүңбү дедим булардын, жашы канчада экен. Анан дагы бир сейре карап, чын эле? Бул жердин баары карылар экен да, кары кишилер экен. Стамбулда, түрктөрдө. Силердики бүт 95% силердики жаштар дейт. Чын эле дейт, силердики жаштар экен булардын баары. Анан ошо айтам, мына Аллага миң мәртө ушу жаштар оңолду. Урматтуу мына аксакалдарга кайрылатам, аксакалдар, болду эми токотуш керек. Ордуңарды элегиле, ордуңарга кайткыла.